Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү актуалдуу өтө орчундуу жаңылыктар менен бүгүнкү кырдаалда таанышып алыңыздар. Жалал Абад облусундагы Береке базарында чыккан ири өрттү өчүрүү маалында сатуучулар менен өрт өчүрүү кызматкерлери ортосунда чыр чыкты. Алдын ала маалыматтарга ылайык, жанагы базардагы электр жарыгы өчүрүлө электе сатуучулар өрттү тез арада өчүрүүнү талап кылышкан. Жеринде иш алып барган өрт өчүрүүчүлөрдүн айтымында электр жарыгы толук өчүрүлбөй туруп, суу чачуу кооптуу болгон. Анткени ток уруу коркунучу жаралып, айланадагы адамдарга жана куткаруучуларга зыян келиши мүмкүн болчу. Ушунун айынан окуя бүгүн 19-июнда Т. Байзаков проспектисинде жайгашкан базарда болгон. Өрт тууралуу кабар саат 9:15 түшүп, дароо Жалал Абад шаардык номер 20 өрт куткаруу бөлүмүнүн 2 тобу тартылган. Саат 9:28 дагы 2 бөлүм, ал эми саат 10:29 Сузак райондук номер 65 бөлүмүнөн дагы 1 топ жөнөтүлгөн. Жалпысынан 5 күчүр менен эсеп ишке киришти. Өрт өчүрүү иштери өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Бообек Ажикеевдин көзөмөл астында жүрүп, тилсиз жоо саат 11:10 чектөөгө алынды. Учурда өрттү толук өчүрүү иштери уланууда. Анан ушунун айынан туугандар чыр чыгып кеткен бул жерде. Бул боюнча дагы сиздерден видео материал даярдалган. Кийинки видеолордон көрүп, толугу менен түшүнүп алсаңыздар болот.